Негизгиси адам эле. Бул мааниси терең сөз түрмөгү аркылуу белгилүү журналист Тайыр Турсуналиевдин кандай инсан экенин түшүнүүгө болот. Китептин автору тележурналист анын досу Олжобай Бубатаев 200 тираждан турган китебинде өзгөчө инсандын адамдык сапаты, шакирттерин тарбиялоодогу сыпаттарын мүнөздөгөн. Мында ушул Тайырдын кулк мүнөзүн мен баягы жөн эле журналист катарында эсептеп берип койсом, угарма окуучулар үчүн кунарсыз болуп калгыдай да. Ошону мисалы үчүн боорукердиги, ошого жараса бир ошонун башынан өткөн окуя. Анан мунун адамгерчилиги, адамгерчилик кылып бирөөгө жакшылык кылгандыгы, кулк мүнөздөрүн ушундай кырын ачып берүүгө аракет кылында, буга кесиптештери жардам берди, интервьюсунда чогуу иштешкен. Тайыр Турсуналиевдин 60 жылдыгына арналган китеп бүгүн анын жакындарына, кесиптештерине тааныштырылып, бет ачары өттү. Китепте жазылган чыныгы устат жөнүндөгү ой толгоолор, келечек муун үчүн анын жасап кеткен эмгектери мурас катары калаары айтылды. Белгилүү телережиссер, телеоператор, жаштардын устаты болгон Тайыр Турсуналиев жөнүндөгү эскерүүсү өзүнчө бир жаңылык катары кабыл алсак болот да. Бул ар түрдүү ыкмаларды колдонуп өзүнүн эскерүүлөрүндө ар кандай өңүттөн карап ошол Тайырдын бүгүнкү медиа чөйрөсүндөгү таланттуу инсан экендигин, айрыкча өзүнүн билгенин баарын кийинкилерге үйрөткөн жакшы насаатчы экендигин чагылдырып беришке аракет кылганда, жерде Олжобай чоң жакшы эрдик кылды, эмгек кылды да. Маркум бүт өмүрүн медиа тармагын өнүктүрүүгө арнаган эле. Кыска өмүрүндө жүздөгөн шакирттерди телеоператордук, режиссердук жана тележурналисттик кесиптерге үйрөтүп кетти. Алда ардаган кадрлар азыр өлкөнүн көптөгөн медиа тармагында иштеп келишет. Анын аймактагы медианын өнүгүүсүнө кошкон салымы зор. Телекызматкерлердин эсинде агалык, аталык камкордугу, кеңешчилиги боюнча түбөлүк эсте калат. Тайыр Турсуналиевдин бизге берген талим тарбиясы бул биздин каныбызда түбөлүккө сиңип калган нерсе десек болот да. Анткени ал болсо журналистикадагы, айрыкча теледеги эл аралык журналистиканы үйрөттү. Кадр кандай экенин, кадр эмне экендигин ошо Тайыр Турсуналиевден үйрөндүк да. Айта кетсем, азыркы учурда ушу дээрлик баардык телекомпания, радио барбы, сайт барбы, кайсы медиа тармагы болбосун, ушул Тайыр агайдын шакирттери азыркы учурда иштеп жатышат, өздөрүн көрсөтүп жатышат десек болот да. Алардын катарында мына мен дагы бармын да. Ынтымак коомдук регионалдык телекомпаниясы дагы дал ушул Тайыр агайдын салымы менен негизинен ушул ачылган десем жаңылышпайм да. Азыркы учурда мынакей кадимкидей ушул элге маалымат берип иштеп жатат. 2011 жылдан 2014 жылга чейин жанында жүрүп калдым интерньюста. Ал кишиден көп нерсени үйрөндүм. Ушу камера тартканды, режиссерлукту, свет койгонду, андан дагы эң мага керектүү болгон адамдык сапат болду. Адамдык сапаты, бирөөгө мамилеси, мындай сүйлөө, мына жерде мындай жүр. Ал кишинин жанында жүрүм туруму көрүш уже мен андай киши көрө элекмин. Өтө жумшак. Эч качан мага катып айткан эмес, 3 жыл жанында жүрдүм. Эмгектенүүдөн, билгенин үйрөтүүдөн тажабаган улуу устат өмүрүнүн акыркы жылдары өзү медиа мектеп ачсам деп ниеттенип жүргөн, бирок ал изги максаттарына жетпей калды. Тайыр Турсуналиевдин бул максатын жакындан билип угуп жүргөн дагы бир шакирти Данияр Садиев 3 жыл мурда анын жетпей калган оюн ишке ашырып, агайдын жаркын элесине арнап Тайыр Турсуналиев атындагы медиа мектеп түптөгөн. Андан сырткары ушу жана кийин 2018 жылы биз медиа түптөгөнбүз. Атайын мультиплатформалуу медиа түзгөнбүз. T-Media Group деп айтылат. Тайыр экен атында бул дагы. Бул жерде биз телевидение бар, радиосу бар, и веб-сайты бар. Анан соцсеттерде активдүү иштеп иш алып барабыз. Бул мындай биз кандай десем, азыркы заманбап медианын талаптарына жооп бере тургандай көп платформада иштей тургандай алып түзгөнбүз. Маркум устаттын көзү тирүү болгондо бүгүн 60 жашка чыкмак. Кесиби боюнча мугалим Тайыр Турсуналиев алгач мектепте иштеп 1988 жылдан тарта теле тармагында эмгек жолун баштаган. Алгач Ош студиясында оператор, андан соң менчик телекомпанияда режиссер оператор болуп эмгектенген. 2000 жылдан тарта өмүрүнүн акырына чейин теле жаатында профессионал кадрларды тарбиялоо менен эл аралык интерньюс уюмунда эмгектенген. Самара Асанова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.